Мен өзімді жоопкер сезип анан президентке талапкерлигимди койдум да. Өзүмө ишенип бардым да. Себеби Кыргыз өлкөсү түптөлөт дүйнөгө көчүрүлөт дегенден. Кыргыз мамлекети, Кыргыз эли биринчи бутуна турат дегендиктен. Аламдан буйрулду Арыстан алай дегендиктен. Жоопкер сезип бардым. Энергия катары утуп койдум эле, мына материясы не болуп атат. Көрдүңүзбү? Алам үчүн сиз чыгып койсоңуз эле, алар башыңды көрсөтөт экен дагы эскини упуратып түшөт экен. Анысы кандай? Чыгыңыздар, материя катары мына. Бул материяңыз эмне? Аламдын, периштенин, инопланетандын, актын ролун аткарсын. Ошон үчүн эмнеден чык деп атканыма ыраазы болуңуздар. Эмнеге дегенде сен сыйынган бойдон калып атасың да, өзүңдө ишеним жок. Өзүңдө улуулук жок. Өзүңдө жаратуучулук жок. Мына мени ушу Москвадан чалышат, Германиядан, Турциядан кыргыздар. Ага энергия жөнөтүп коебузбу? Керек болсо ушу Москвага чакырып атат. Биз чогулалы. Билетиңизди алып берели, келип кетишиңизди, келип 1-2 күн сабак өтүп бериңиз деп. Мен макулмун. Кубанып алып, ата деп, жаңы кудайыбыз деп. Мейли эски кудайыңа барчы анда, бар болсо бар. Ал жок. Ал материя катары жерге түшүп алды. Мына, бар болсо берет эле. Меккеге барып келдиң, не болду? Теңир ата мына, Теңир ата Арсалайды кийип алды. Адам атанын энергиясы Арсалайды кийип алды. Анан буяктагы күчтөр кимге баш ийет? Арсалайга баш ийет. Ошон үчүн Атамбаев манас айттырып атыптыр дейт азыр. Молдолекерди чакырып дем салдырып атыптыр дейт. Эчтеке чыкпайт. Анткени бир көктөн буйрулган адамдын закон иштеш, чындык иштеш керек. Ошентип дүйнө кыйрайт. Мен 6 чоң мамлекетти кыйратам. Американы, Россияны, Кытайды, түрк тилдүү элди, Индияны, мына азыр ошол болуп атат. Анан кырсыктап, кыйналып келип анан жердеги кудайын табат. Муну кыргыз эле айтып аткан жок. Мына мени атайын айтты. Сен кудаймын деп чыкпасаң, адамзат адашып атат деп. Мен кудаймын деп чыккандан кийин анан орустан көз ачыктар айтып баштаптыр. Адамдан кудай чыгат экен. Аны кааласак, каалабасак да аткарат экенбиз. Ал диндерди жоёт экен. Эмне кандай десе, кудайдын каалоосу ошондой экен деп. Көрдүңүзбү? Эгер мен чыккандан кийин анан арбайлар, ааламдык күчтөр аларга таанытып атат да. Келиңиз, мендеги анда кулайлык энергияны алыңыз. Ала албайсыз. Эмнеге? Неге жайгашат экен бул дегенде? Адамдын аң сезими өтө бийик дегенде, духу күчтүү болгондо гана жайгашат экен. Агарганда ар жактан буйрулуп келгенде. Ошондуктан миллиард адам келип теңеле албайт. Энергияма. Мисалга, кыргызда энергияны аябай сыйлаган. Кыздын кыркчачы улук, төргө өткөр. Эгер төргө өтпөсө кыз, ошол үй бүлө төркүн жакыр болуп калат дейт. Эмнесине карады? Анын өңүтүсүнө караган жок. Анын энергиясына карады. Анысы кандай? Бүгүнкү күндө байлыгына карабайт. Бүгүнкү күндө энергиясына карайт. Өткөндө Чүйдүн губернатору айтты го, бир журналисти. Сенин кебетең жакпайт, ошон үчүн мен сага жооп бербейм. Ошол жан дүйнөсү байкуш жарды. Бийлигине таянып алган байкуш. Президент айтпайбы анда сенин кебетең жакпайт деп? Айта албайт. Премьер-министр да айтпайбы сенин кебетең жакпайт деп? Айта албайт. А кызды айтты. А кыздын энергиясы аны күйгүзүп түштү. Анысы кандай азыр кыргыз кубангыла. Кудай сиздерге ишеним берди. Кудай сиздерди бүгүнкү күнгө чейин жоюп үйбөй, жок кылып үйбөй, өстүрүп үйбөй кармап турган уютку катары. Энергияга калыптанып калыңыздар. Акка айланып алыңыздар. Эгер энергия өткөргүчкө өтпөсөң, жашооң оорлошот. Эмнеге энергия өткөргүчкө айланыш керек дегенде? Сен энергиядан жаралып келгенсиң.
Актан жаралып келгенсиң, чындыктан жаралып келгенсиң, чыныгылы кызматың ошол. Эгер ошого айлансаң, анан өлбөй калат экен адам. Боштондукта болот экен, жан дүйнөсү ушунча бийиктейт экен дагы, жашоосунда бейиш пайда болот экен. Мына бул менин башыман өтүп аткан нерсе. Жан дүйнөм ушунча тынч азыр. Мурун нервиштетип кетчү элем, сөз көтөрө албачу элем, кыжаалат болуп кетчү элем, күн өткөн сайын жан дүйнөм эле ушунча бейиш. Баягы жаш балдар жүрө берет го. Эчтекемиш жок мунун деп коет. Ой, токто. Ойнобо десең да болбой ойнойт. Көрсө жан дүйнөсү бош. Жан дүйнө бош болсо, ак болсоң, ааламдык түйшүктү тартсаң, анан эмне келет? Аалам келип сага жайгашат. Мен кулмун, пендемин дей берсең, кулга келип периште жайгашабы? Бул кул дейт да. Бул өлчү адам дейт. Жаңдоорго өтпөйт дейт. Мусор болсоң, сасык болсоң, кара болсоң, периште келип жайгашабы сага. Ак болбосоң, сенде чындык болбосо. Көрдүңүзбү, энерги арбай колдо болгондуктан падышалардын иши жүрбөй атат. Энерги периште аалам, мына ата тег арбай колдо болгондуктан күнүнө түшүп атат.